Assalamualaikum, kandayster barınız da bugün uşunda sintenik жасап көрсөтмөкчүмүн. Каналга катталып, аягына чейин көрүп, лайк басып коюңуздар. Сиздер ушинтип жасап үй бүлөңдөрдү кубантыңыздар, аябай сочный, дамдуу болот. Алга тили un делеп алып, туз, разоглеттер, сахар, сливочный масло салып, крошка жасап алабыз. Крошка жасап алгандан кийин 2 жумуртка салдым мен, ресим чоң болгондуктан. Сиздер бирөө менен деле жасап көрсөңүздөр болот. Анан хамырды жасап холодильникке салдым жарым саатка. Сметана, мани, каша, сахар, жумуртка салып аралаштырып алып бир массага келтирдим. Ага чейин хамырыбыз да даяр болуп калды, ушинтип жасап алып тестабызды, сметананы куябыз, анан духовкага салабыз. Духовканын карайсыздар барыңыздар, мен жарым саатка койдум, мына ушинтип сонун чыгат.